Салам кыргыз футбол сүйүүчүлөрү, бүгүнкү чыгарылышта биз Трансфермарkt порталынын негизинде курамада эң жогору бааланган oyuncularыбыз менен старттык курамды түздүк. Ал эми видеонун башында бизге катталганды жана ошондой эле пикир бөлүшкөндү унутпагыла. Дарбазачы Эржан Токотаев 350 000 евро. Кыргызстандын сыймыктанган дарбазачысы Токотаев Эржан Нурланович 2000-жылдын 17-июнунда жарык дүйнөгө келген. Дордой клубунун тарбиялануучусу. Футболдук карьерасын 2020-жылы Дордой клубунда баштаган. Бир жыл өтпөй алга клубунун катарына кошулган. 2022-жылы Казакстандык Туран клубу менен келишим түзүп, 5-мартта Тараз менен болгон беттеште дебют жасаган. 2023-жылдын 10-июнунан тарта Турция чемпионатынын 1-лигасында оюн көрсөтүп жаткан Шанлыурспор клубу менен келишим түзгөн. Коргоочулар Валерий Кичин 450 000 евро. Кеп атыккан Валерий Кичин азыр жашы 32-ге келгенине карабастан тажрыйбалуу жана көзгө көрүнүктүү оюн көрсөтүп жаткан учуру. Өз футболдук карьерасын Камбар-Ата клубунун катарында баштаган. 2009-жылдан тарта Дордой клубунда оюн өткөргөн. 2013-жылы Волга клубуна өтүп, ошондон тарта Орусия клубтарында оюн өткөрүп келет. Өзү ойногон Енисей клубунун лидери, алган эмес штаттык пенальтиси болуп эсептелет. Курама команда үчүн 2011-жылы Өзбекстан менен болгон беттеште дебюттук оюн өткөргөн. Ошондон тарта курам үчүн алмашсыз коргоочу болуп оюн өткөрүп келет. Жалпысынан курам үчүн 44 беттеш өткөрүп, 5 гол киргизгенге жетишкен. Тамерлан Козубаев 500 000 евро. 2023-жылы Катарда өткөн Азия кубогунда кыргыз курамасынын көзгө көрүнүктүү оюнчусу, лидер болуп, алган эмес капитандык кызматты кош аркалаган Темирлан азыркы учурда Гонконг чемпионатындагы Истерн клубу үчүн оюн өткөрүп келет. Акыркы 5 жылда кураманын алмашкыс коргоочусу болгон Темирлан өз карьерасын 2010-жылдан тарта Дордой клубунун катарында баштаган. 2014-жылы Литвалык Шауляй клубунун өткөн. Бир жыл өтпөй алга клубунун катарында кошулган. Андан соң Малайзия, Россия, Индонезия, Казакстан клубтары үчүн оюн өткөрүп келген. Улуттук курам үчүн 2015-жылдын 13-октябрында Бангладеш менен беттеште дебюттук оюн өткөргөн. 2016-жылы 11-октябрда Түркмөнстан менен болгон беттеште дебюттук гол киргизип, жеңишти алып келген. Улуттук курам үчүн жалпы 42 беттеш өткөрүп, 2 гол киргизүүгө жетишкен. Коргоочулар Христиан Браузман 350 000 евро. Кантык Абдышата клубунун тарбиялоочусу Христиан Браузман 2009-жылы Туркиялык академияга өтүп, 2020-жылга чейин билим алып келген. 2020-жылдан тарта Нашапева клубунун катарында оюн көрсөтүп, улуттук лиганын жеңүүчүсү аталган. Кийинки сезондон тарта башка курамга кошулуп, 2021-жылдын 19-мартында Кыргызстан чемпионатында дебют жасаган. 2022 жана 2023-жылдагы Кыргызстан чемпионатынын жеңүүчүсү. Чемпиондук сезонунда командасына ийгилик алып келген Христиан Браузманды 2022-жылы Кыргыз футбол союзу мыкты жаш оюнчу атаган. 2021-жылы 7-сентябрда улуттук курам үчүн дебюттук оюнун өткөргөн. Улуттук курам үчүн жалпы 22 беттеш өткөрүп, 1 гол киргизгенге жетишкен. Жарым коргоочулар Гүлжигит Алыкулов 550 000 евро. Атка жеңил тайгачак Гүлжигит Алыкулов 2009-жылдан тарта Акшумкарлар үчүн оюн өткөрүп келет. Футболдук карьерасын 2018-жылы Кара-Балта клубунун курамында баштаган. Дордой клубунун тарбиялануучусу. 2019-жылдан тарта Белоруссиялык Немен клубу менен келишим түзгөн. 2020-жылдын январь айында Алматылык Кайрат клубуна өткөн. Трансфердин суммасы 180 000 еврону түзгөн. 2023-жылдан тарта Неман клубунун курамында оюн өткөрүп келет. Жарым коргоочулар Алимардан Шукуров 450 000 евро. Сакадай бою сары алтын Алимардан Шукуров Белоруссиялык Торпедо Белаздын оюнчусу. Ойноо амплуасы жарым коргоочу. Абдышата клубунун тарбиялануучусу. 2017-жылдан тарта башка курам үчүн оюн өткөрүп келген. 2010-жылы жайында Туркиялык Болспор клубу менен келишим түзгөн. 2023-жылдын февралында Неман клубунун катарына кошулуп, 21-мартта дебют жасаган. 2024-жылдын март айында Торпедо Белаздын курамына кошулуп, оюн өткөрүп келет. Жарым коргоочулар Ильяр Зарыпбеков 350 000 евро. Орусияда 2001-жылы жарык дүйнөгө келген таяныч багытында жарым коргоочу Ильяр Зарыпбеков Чайка футболдук клубунун тарбиялануучусу. 2023-жылы март айында Кыргыз олимпиадалык курамына чакырылган. Улуттук курам үчүн дебюттук оюну Бахрейнге каршы болгон. Оман менен болгон беттеште гол киргизип, курама команданын дүйнө чемпионатынын тандап алуу турунун 3-баскычына алып чыкты. Азыркы учурда курама команда үчүн жалпы 6 официалдуу беттеш өткөрүп, 1 гол киргизүүгө жетишкен. Жарым коргоочулар Кайрат Жыргалбек уулу 350 000 евро. Шамалдай сызган Кайрат Жыргалбек уулу улуттук курамдын гана эмес, Кыргыз премьер-лигасынын легендасы боло турганы шексиз. Кыргызстандын 2018 жана 2023 жылдагы эң мыкты оюнчусу. Улуттук курам үчүн Белоруссия менен болгон жолдоштук беттеште дебют жасаган. Өзүнүн биринчи голун 2014-жылы Казакстанга каршы киргизген. 2012-жылдан 2014-жылдар аралыгында Абдышата үчүн оюн өткөрүп келген. 2015-жылы Дордой клубуна өткөн. 2016, 2017, 2018-жылы Кыргызстан кубогунун ээси. 2023-жылдан тарта Абдышата клубу үчүн оюн өткөрүп келет. Вингерлер Алмазбеков Бекназ 450 000 евро.
Галатасарай жаштар командасынын жылдызы Бекназ курамадагы эң жаш оюнчу. Ойночу ампуласы чабуучу. Кыргызстанда Алга клубунун жаштар командасында ойноп, андан соң Турциялык Галатасарай клубунун жаштар командасында ойноп келген. 2019-жылы 14 жашка чейинкилер арасында өткөн оюнда Галатасарайдын пайдасына пенальти коюлган. Бирок Бекназ адилетсиз пенальти берилди деген негизде топту дарбазадан жогору карай багыттаган. 2020-жылы март айында Африка түзгөн Борбордук Азиянын эң мыкты 7 футболчунун катарына кошулган. 2022-жылы 11-июнда Мелнон Бетеште дебют жасаган. Кристин жана Штефан Таркович Бекназда потенциал бар экенин баса белгилеп, бара-бара оюн көрсөтүүгө кол убакыт берип жатышат. Вингерлер. Атай Жумашев 300 000 евро. Абдышата клубунун көзгө басар оюнчусу Атай өз карьерасын аталган клубда 2017-жылы баштаган. Бир жыл өтпөй ижара элетине Кошкар-Аталык Нефтчен курамына өткөн. 2019-жылы Беларусиялык Энергетик БГУ клубу менен келишим түзгөн. Бир жыл Энергетиктин курамында ойноп өткөргөн соң каганатка кошулган. 2021-жылы Абдышатанын курамына өткөн. Жана анын катарында өлкөнүн 2 жолку чемпиону, ошондой эле Кыргызстан кубогунун жеңүүчүсү болууга жетишти. Улуттук курам үчүн Палестина менен 2021-жылы 2-сентябрда өткөн оюнда дебют жасаган. Чабуучу Жоэл Кожо 350 000 евро. Кара жорго аткан Жоэл Кожо 1998-жылы Гананын борбору болгон Акра шаарында жарык дүйнөгө келген. Ойноо ампуласы борбордук чабуучу. Профессионалдык клуб карьерасын Гананын Адотен клубунун курамында баштаган. 2018-жылы Алай футбол клубунун курамына кошулган. Ошол эле жылы чемпионаттын мыкты чабуучусу аталып, 2021-жылы Дордой клубу менен келишим түзгөн. Ошол эле жылы Премьер Лиганын чемпиону болгон. 2023-жылдан тарта Өзбекстандык Динамо Самарканд клубунун курамында ойноп көрүп берет. Өзүнүн ылдамдыгы, чыдамкайлыгы менен оюн көргөзгөн оюнчуга көрөрмандар кара жорго кайманатын ыйгарышкан. Жогоруда аталган оюнчулар Кыргыз курамасынын эң кымбат оюнчулары. Курамдын жалпы баасы 4 450 000 еврону түздү. Оюнчулар сентябрдагы оюндарда жана ошондой эле клубу үчүн жакшы оюн көрсөтүп, жогорку лигалардагы клубтар менен келишим түзүп, жок дегенде ар бир 1 миллионго бааланган оюнчу болушуна тилектешпиз. Сиздер менен болгон Футбол Бек. Бизге катталгыла, ошондой эле пикир бөлүшкөндү унутпагыла.